Ооба. Degan nimadan tashib Germaniyadan, Turkiyadan tashib kelchilikda. Hozir o'sha bizdan o'zimizdan chiqadi-da. Ооба. Tashib kelib bo'yicha transportni o'zining qimmat bo'lib ketayotganda burada. Endi hozir значит tashib keluvga nima ketadi? Себеби подрядчиктер, чет өлкөнүн подрядчиктери болуп, алар өзүнүн өлкөсүнөн алып келишкен да, ушундай расход болсо дагычы. Аларда ушундай патриоттук сезимдер аябай катуу иштейт экен. Ошон үчүн акыры аларды көндүрүү. Канча болду бул жерде чыгып аткан уже? 2023-жылдан баштап чыгып баштаган. Бүгүнкү күндө биз 1000 экен, э, 1200. 1200. Суунун мисалы, Суунун куу ирригация сууларды потеряны аз кылыш үчүн ушул трубалар менен бир точкадан бир точкага суу жеткирип атат. Канча болду иштеп аткан? Негизинде 2011-жылы түзүлүп, 2014-жылдан баштап өзүбүздүн өндүрүш тармагын баштаган. Мол турбалар бизнеслер чыгарат. Бул 1223-жылы оборудованиен алып келгенбиз. Чыгарып баштаганы 24 башы яндай. Алып атабы азыр деген менен. Ооба. Гидрогез туруп аткандар деген. Малый гез, средний гез туруп аткандар алып атабы? Ооба, гез кургандар алат. Анан кийин Жалал Абадда ирригация сууга азыр бүгүнкү күндө алып атышат. Аксы районунда. Анан бул Ош шаарында таза суу маселесин чечүү боюнча 2 линия тартып келүүчү проект. Қазақстан менен Россиядан алып келген жагында бир топ арзандап болот экен, алардын сапаты жакшыраак экен. Ооба да, деген. Буну мен Турциядан алып келип чыккан кече жакын эле былтырлары эле. Анан өзүнүн кымбат болуп кетет экен, ташыган эле деп чөчөп. Значит, бияктан алып кетсе болот экен. Могу ар кайсы калыңдыктагылар бар экен, э? Ооба. Бул 10 басымга чыдап турган, бул 6 басымга. Жакын жакын. Молодцы. Качество начала аркылуу өтүп. Билер баягы жактан поставка кылат, ортодакча дейт. Түшүндүңүз, э? Немеде отурат? Сверху отурат. Бул немеден ушулардан алдырып. Сен камерада айтып барган. Ошол жак менен ана 25-жылы сиз өзүңүз онлайн башкарышын көтөргөн бул жакта 2 завод бар. Бул жакта жалаң труба гана өндүрүлсө, бул жакта ошонун тетиктери өндүрүлөт. Уламай жанагындай фитингдери. Ооба, фитингдери. Ушунун эле аркы бөлүгүндө пластиковый терезе эшиктердин профилдерин. Себеби ошол профилдер дагы ошол мамлекет салып аткан ГИКтин үйлөрүнө бүт сантехника ошол профилдер колдонулат. Бул жалпы көрүнүшү ушундай заводубуздун. Бул ушундай. Ош жана Бишкекте салып атпайбы? Биттин үйлөрүн. Алда албай элебиз. Алардын снабженецтери биздин трубаны буларды жасалма жол менен бизди жамандап, жасалма жол менен бирок биз жакта эң сапаттуу мына темирлердин дагы 20 жылга чейин гарантия берип турган вакуумдарын алып келгенбиз. Кандай бир схема бар экен дагы Азыр бизде заводду ачканга ондогон проектибиз бар. Инвесторлорго рұқсат болбой калды. Эми тастып, эшик терезени көрсөтсөк жок бизде бирок арзан, сапаттуу, ана экологический